Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahm wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm waftah lana abwaba ilmik wa anshur alayna khazaina rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmаттуу бир туугандар. Сабагыбыз Курандагы сүйүү темасында болмокчу. Мухаммад Саид Рамазан Бути рахимахулланын калемине таандык эмгектин негизинде бул адам 1930 жылы Түркиянын Бутан деген районунда, Түркия Сирияга жакын бир аймагында төрөлгөн. 1930 жылы төрөлүп, бала кезинде ошол медреседе Мухаммад Хасан Хабаннеки деген мужахид чоң бир аалымдын колунда илим алган. Соң Аляскага барып ал жерде бүтүрүп, докторантураны ошол жерден жактап келген. Кийин ошо Сирия мамлекетинде борбору ошол Дамаск шаарында ошол ислам окуу жайында ректорлук кызматта да аркалап жүргөн. 2013 жылы 83 жашында Григориан календары менен Амият империясынан бери келаткан тарыхый бир чоң жами болгон мечитте Куран тафсирден сабак берип атканда 2013 жылы муну ошол сметниктер келип жардырып кеткен дагы Шахидул Минбар, жалпы дүйнө жүзүндөгү алымдардын атынан Минбар шейити деген лакапка ээ болгон. Анткени ошол Минбарда сабак берип жүрүп, манан ошол жерден кайтыш болуп атат. Кайтыш болгондо да ошол Курандан жанакы ошол михрабта сабак берет да. Минбар деген бурчта турат да, имам жумада чыга турганчы тепкичтүү. Михраб деген имамдыкка чыга турган жай. Ошол жерде ошол Закария алейхиссаламдын ошол михрабка барып дуа кылды дегенге жакын аяттарын окуп аткан мезгилде бул шейит болгон да. Шейит болгондо өзү менен биргеликте бир 50дөй болжол менен шакирти мүрт кетип, алар шейит болуп, жүздөгөн адамдар жаракат алган да. Ошондуктан Шахидул Михраб шейити, Шахидул Минбар шейити деген лакапка ээ болгон. Ушундан эле ал адамдын даражасы кандай экенин билсе болот. Өмүрүндө бир 80ге жакын эмгектерди жазып өткөн. Ахлы сунна вал жамааттын эң бир жактоочу чоң залкар аалымдарынан Сирия мамлекетине ошол коммунизмдин, атеизмдин кирбей калышына бирден бир эң биринчи себеп болгон адамдардын десек болот. Кандай эле Түркия мамлекетине, Анадолуга коммунизмдин кирбей калуусуна Бадиозаман Саид Нурси рахимахулла Ататүркчүлөргө ошолордун партиясына каршы күрөшүп, коммунизмдин, атеизмдин кирбей калышына чоң бир салым кошкондой, бул адам дагы ошол атеизм менен катуу күрөшүп, Сирияга коммунизмдин кирбей калышына негизги бир себептерди түзгөн. Эмгеги ошол Хуббу фил Куран, Курандагы сүйүү темасында эң алгач табаррук кылып Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Алла Таалага мактоо айтып, анан пайгамбарыбыздын ошол сүйүү темасындагы дуасын айтып баштаган экен. Пайгамбарыбыздан риваят кылган хадисте Аллахумма инна асалука хуббака ва хубба ма юхиббук ва хубба амалин юқаррибуни ила хуббик ва ваджалиллахумма хуббака ахабба илайя минал майил барид лил кабиди зоман. Пайгамбарыбыздын куттуу дуасы, муну жазып алып жаттаганга арзый турган дуа. Кааласаңыздар кийин жазып, котормосун айтып жөнөтүп коем группага. Пайгамбарыбыз кандай дуа үйрөтүп атат? О Аллах, мен сенден сага болгон сүйүүнү сураймын. Жана сени кимдер сүйгөн болсо, ошолорду сүйүүнү сураймын. Жана сенин сүйүүңө кайсыл амал жеткирсе, ошол амалдарга карата сүйүү сураймын. О Аллах, менин сага болгон сүйүүмдү каным катып чаңкаган мезгилде ошол боор муздак сууга кандай ашык болгон болсо, сага болгон сүйүүмдү андан дагы сүйүктүүрөөк кылгын деген дуаны айтып баштаган экен. Китептен алдын бир аз кириш сөз жазган экен. Кириш сөздө Аллама Мухаммад Саид Рамазан Бути рахимахулла мындай дейт: Бисмилла. Мен жазуучулардын ушул Курандагы сүйүү темасынын алкагында жазган эмгектерин издеп көрдүм, карадым. Бирок карасам көпчүлүк эле ошол Курандагы акыйда маселесин, этикад, ишеним маселесин, шарият, өкүмдөр, балагат, стилистика, ыжаз, ошол мужиза жагын, баяндарын, пайгамбарлардын окуяларын, жана башка адамдардын кабарларын кеп салгандыгын, ошол тууралуу изилдегенин көрдүм. Бирок сүйүү темасында, Куранда сүйүү темасында эмне деген ошол тууралуу атайын бир эгемендүү түрдө жазылган бир эмгекти мен таба албадым. Жана көптөгөн ошол кыялымда чогулуштарга, конференцияларга катышкан элем. Ошол конференцияларда Курандагы сүйүү темасы
деген теманын алкагында бир чогулуштар болгонбу деп акылыман саякат жүргүзүп көрсөм, андай деле болбоптур. Болгону 3 жыл мурда ошол Иордания мамлекетинин борбору Амман шаарында болгон Хуббу фил Куран, Курандагы сүйүү темасы деген бир конференцияны гана эске албаганда, андай даже конференциялар деле мындай бир болбоптур. Болбосо сүйүүнү адамдар эң көп талкуулаган тема, баардык ооз толтуруп бул тууралуу кеп козгойт. Жазуучулардын, адабиятчылардын сүйлөгөн сөзү ушул сүйүү темасы, түгүр акындардын илхамынын, ошол эми бир чыгарма жазууда бир илхам алат, ошол илхамынын булагы бул сүйүү болуп келет. Канчалаган чогулуштардын, жыйындардын, түнкү уйкусуз өткөн түндөрдүн темалары дагы сүйүү темасы болуп келген. Аалымдардын дайыма кайталаган темасы, философтордун кайталаган темасы. Демек сүйүүнүн ушундай бир чоң орду болуп аткан болсо, бул баягы бул тууралуу ошол Курандагы сүйүү темасында эмне деген деп изилдегенге арзый турган бир чоң бир тема деп атат да. Анын үстүнөн сүйүүнүн жашоодо жана коомчулукта өзүнүн бир чоң бир орду бар. Үй бүлөлөрдө жана үйлөрдө анын өзүнүн бир салтанаты бар. Анын эскиргис тарыхы бар, унутулгус күндөрү бар. Жана акылдар эстеп келет, билип келет, кылымдар бою сүйүү үчүн канчалаган нерселердин курбандыкка чалгандыгын акылдар дагы билип келет. Сүйүү канчалаган өлүп калган жүрөктөрдү тирилткен дейт пайгамбарыбыз. Мисалы, сүйүү жаты менен канчалаган сахабаларды тирилткен. Тескерисинче, ошол эле сүйүү туура эмес колдонулуу менен канчалаган жүрөктүү адамдардын жүрөктөрүн өлтүрүп койгон деп атат да. Демек сүйүүнүн ушундай бир чоң шааниси бар болгондуктан Курани Каримде ага бир чоң бир орун берилген. Эгерде жакшылап көңүл бура турган болсоң, кээ бир абалдар бар, ошол абалдарда сүйүү орду толгус, бир заменасы жок, бир даба сыяктуу, дартка даба сыяктуу, ооруга шыпа сыяктуу, дары сыяктуу. Кээ бир абалдар бар, ал абалдарда көңүл бура турган болсоң, сүйүү ушундай бир дарт, ушундай бир оору, андан качыш керек болот дейт да. Куран адамдардын пикирин канчалык ошол ой жүгүртүүгө, акылдарды ошол канчалык пикир жүгүртүүгө кызыктыргандай эле, үндөгөндөй эле жүрөктөрдү дагы сүйүүгө чакырат жана ошол акылдарга эскертүү берет. Акыйкатка жетүүдө сүйүү бул орду алмашылгыс нерсе. Ошондуктан акылуу болбогон нерсени сүйүштөн, ылайыктуу болбогон адамдарды сүйүштөн Куран эскертип келген. Демек, ушунчалык эскертме берилип жаткан Куранда орду чоң болгон бул сүйүү темасынан 100 буруш кантип ылайык болсун дейт. Анан мен кийин эмне себептен жазуучулар өзлөрүнүн эмгектеринде атайын Курандагы сүйүү темасында атайын бир эмгекти жазып чыккан эмес деп бир ой жүгүрттүм. Анан бир эле себепке барып такалганын байкадым. Курани Карим жүрөктөрдү ушундай бир нерсени сүйүүгө чакырат. Нафси болсо ал нерсени көп жактыра бербейт дейт. Ушул нерсени сүйгүн дейт, а нафси болсо ал нерсени көп жактыра бербейт дейт. Анан ушул нерсени сүйбөгүн дейт, а нафси болсо ал нерседен баш тарта албайт. Ошентип натыйжада ошол нафсинин жетекчилигинде, анын каалоосунун басымынын артында баягы нафсиси муну каалап турат, Куран болсо муну сүйөсүң, муну сүйбөйсүң деп турат. Анан нафсисине көздөгөн каалоолорунун ишке ашуусунда мындай бир арачолоодо калып кеткендиктен, же нафсисине тарта албай, же акылына тарта албай, акылы менен билип турат Куран мынаны сүйгүн, мынау сүйүүгө ылайыктуу эмес деп атат. Бирок ошол мынаны сүйгүн деген нерсени нафсиси сүйгүсү келбей атат. Мына ылайыктуу эмес деген нерсени нафсиси наоборот сүйгүсү келип атат. Ушундай бир эки ачакейлик пайда болгондуктан анан ушул себептен баягы мындай бир кетенчиктегенин мен байкадым дейт да. Эмнеге? Анткени Куранда мисалы акылдарды иштетүүнүн натыйжасында акыйкат менен жалганды, ак менен караны бөлгөндүн дарстарын берет. Аны баягы адабиятчылар, башкалар аны кабыл кылат дейт. Ошол эле мезгилде Куран адам катага, туура эмес нерсеге түшүп калбаш үчүн жашоонун туура эмесин өлчөгөн бир таразаларды үйрөтөт, методикаларды, манхаждарды үйрөтөт. Аны деле алар кабыл алып үйрөнүп кое берет дейт. Анан тууралыкка жетүүнүн оңой жолдорун үйрөтүп берет. Бул нерседе нафсиге оор келе турган эч нерсе болбойт жана нафси каалаган
нерсесин көңүл ачууларын ишке ашыруудагы тоскоолдук болгон нерсе болбогондуктан акыл менен баягы нерселерди бул туура эмес деп кабыл алып кое берет. Анткени себеби акыл деген бул гана далил дейт. Же бул гана көргөзүп берүүчү дейт да. Эч качан ал акыл бул мажбурлоочу эмес дейт. Мисалы мындай деп кийин дагы сабагында мисал келтирип берет. Кандай болгон күндө дагы акыл бул ишараттын чегинен чыга албайт, баяндын чегинен чыга албайт. Ал акыл мына оңго басасың, оңго буруласың, солго басасың, солго буруласың, алдыда чуңкур бар, аттап өтөсүң, тияка барба, аяк жар деп ошого окшогон ишараттын эле ролун көргөзөт дейт. Баяндоонун гана ролун көргөзөт. Ал эми адамдын нафсиси жана каалоолору болсо болуп келген боло берет. Ошол адамды жашоодогу сулукун, жашоо образын тизгини нафсисинин жан дүйнөсүнүн колунда болуп келе берет дейт. Ошондуктан ал нафси жана ошол каалоолор өзүнүн ээрчигендерин каалаган отто жайларына алып барып жетелеп барып ушул жерден оттойсуң деп таштап коет дейт да. Мисалы жөнөкөйлөштүрүп айтканда, акылың менен билдиң. Акча урдаган болбойт. Акыл жеген болбойт. Бирок ошол дүйнөгө болгон сүйүүң, нафсиңдин каалоосу акылың менен билип турсаң деле бирок адам урдап коюп атпайбы? Көрдүңүзбү? Бул жерде акыл акыш жанакы ишарадай болуп, алдыда жар бар, улап кетесиң, оңго бурул, солго бурул деп ишаранын гана ролун көргөздү, сени мажбурлап колуңан жетелей тургандай күч жок экен да. Ага түртө турган башка нерсе экен. Ага түртө турган жүрөк, каалоо, сүйүү, нафси. Ошол себептен биякта маанилүү болуп атат дейт да. Анан кийин көптөгөн чогулуштар болот дейт. Ошол чогулуштарда адамдар өтө бир илмий темаларды талкуулашат, өтө бир мыйзамдарды талкуулашат, маселелерди талкуулашат. Анан кандай топтолушкан болсо ошондой кайра чачырап кетишет. Алардын жашоо образдарынан эч нерсе өзгөрбөгөн абалда дейт. Анткени себеби дейт, бул ал чогулуштарда талкууланган тема тек гана ошол алдыңа салынган тамак сыяктуу, акылга сунулган бир тамак сыяктуу гана сунулат да. Ал эми ошону иш жүзүндө, сулукта, жашоодо иш жүзүнө ашырууда анын султаны башка дейт. Анын султаны уже ага болгон каалоо, сүйүү келиш керек да. Болбосо акылы менен билип койгону менен жүрөгү аны сүйбөй аткан болсо, мисалычы, кылбай коет да. Кабыл кылбай коет. Мына ушул нерсе мени ушул Курандагы сүйүү темасын жазганга түрттү. Бул жерде ошол негизинен Кудай Тааланын инсанга болгон сүйүүсү, инсандын Аллахка болгон сүйүүсү, инсандын өз классындагы инсандарга болгон сүйүүсү, жана дүйнөгө болгон сүйүүсү тууралуу, жана кандай болгондо сүйүүсүн кандай колдонгондо Курандын ыкмасы менен кетет, кандай болгондо Курандын ыкмасынан сүйүүсүн кандай колдонгондо Курандын ыкмасынан чыгып кетет. Ошонун негизинде бул эмгекти жазышына аракетин кылдым. Эгерде бул эмгегим биринчилерден болуп, эгемендүү түрдө Курандагы сүйүү темасы деп биринчиден жазылып аткан болсо, анда Алла Таала мунун кемчилигин толук кылып, үммөткө пайдалуу кылуусун сураймын. Эгерде мага чейин бул темада эгемендүү бир китеп жазып өткөн бирөөлөр болгон болсо, мен аны байкабай билбей калган болсом, анда ошолордун немесин таакид, жолун бекемдөө катарында болуусун бир Кудайдан суранамын деп анан кепти баштап атат. Бисмилла дегенде эле ошол Аллах Тааланын инсанга болгон махабаты, сүйүүсү тууралуу кириш сөз. Курани Каримде Алла Тааланын инсанга болгон сыйырматы тууралуу аяттар бар. Такрим, кадырлоо, сыйырмат тууралуу Кудай Тааланын аяттары бар. Ошондой эле периштелерди адамга сажда кылгын деген бир жар салуусу бар. Албетте периштелердин адамга сажда кылгын дегени ал сажда сужуду такрим ва табжил, урмат саждасы, сый саждасы, кадырлоо саждасы. Курани Каримде ошондой эле ошол адамдын жан дүйнөсүндө салынган рух, Адам алейхисаламдан тарта бизге чейин Алла Тааланы өзүнө ниспат кылган, өзүнө таандык кылган, өзүнө байланыштырган, менин рухум депчи. Ошондой эле Курани Каримде Аллах Таала көптөгөн жаратылган макулуктарды инсандын кызматы үчүн жүгүртүп койгон. Көптөгөн макулуктарды
адам баласынын пайдасы үчүн багындырып койгон, айырмасы жок. Ал инсандын түз аракети менен болгон болсун же инсандын аракети жок берилген болсун. Мисалы, инсандын аракети менен берилген нерселер бүт кен байлыктар Аллах тараптан инсанга багындырылды, баш ийдирилди, берилди, бирок инсандын аракети аркылуу, өндүрүүсү аркылуу келип чыгат. А кээ бир нерселер бар, инсандын эч бир аракети жок. Күндүн тийип жатканы, абанын берилип жатканы, жүрөктүн согуп жатканы, мөмө жемиштердин өсүп жатканы түзмө түз инсандын аракети жок берилип жаткан ушундай бир нерселер, ушундай бир бүтүндөй ааламды инсанга Кудай Таала ушундай бир баш ийдирип, чуркатып, бир официант катары кылып коюп атат. Бул тууралуу Куранда Стаиду билла Исра сүрөсүндө وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Чындыгында биз адам баласын, адам уулдарын урматтадык, карромна, сыйладык, кадырладык. Жана биз аларды кургактыкта да, деңизде дагы унаанын, кеменин түрлөрүнө жүктөп койдук, жөө жалаңдатып бастырып коебостон. Эң таза, эң таттуу рызкыларды биз аларга рызкы кылып бердик. Жана биз аларды жараткан макулуктарыбыздын алда канчасынан эсе аны артык кылып койдук деп ушул жерде аятта айтып атат. Башка бир аятта Стаиду билла وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Эстегин ошол заманды биз айттык периштелерге адамга сажда кылгыла деп. Ошондо алардын баардыгы сажда кылышты, иблистен башкасы дейт. Өзүң билгендей, бул урмат саждасы ибадат жана таазим кылуу саждасы эмес дейт. Ибадат жана таазим кылуу саждасы Аллахка гана. Ошондой эле Аллах Таала периштелерге кайрылып айтып жатат. Ушул нерсеге маани берүү менен инсандын жан дүйнөсүндө рухту Кудай Таала өзүнө таандык кылып жатат. Астаиду билла фаиза савайтуху ва нафахту фихи мин рухи фaqa'u lahu sajidin. Эй периштелерим, качан мен бул адамды дене турпатын, ичи сыртын толук кемел кылып жаратып бүткөнүмдөн кийин ага өз рухумдан рух үйлөгөнүмдө деп атат. Силер ага баардыгыңар сажда кыласыңар дейт. Кийин акыйда жатын айтып берет, Кудай Таала өз рухумдан ага рух үйлөгөндүгүнө Кудай сактасын, биз Кудай Тааланын бир бөлүкчөсү болуп калбайбыз. Кудай Таала бөлүкчөлөрдөн турбайт, жабыкор араздан турбайт. Кудай Таала макулукка окшобойт. Алла Таала дене таджсим, денелүү болуштан аруу зат. Ошондуктан бул баягы нис байланыштыруу, таандык кылуу, бул баягы урмат, сыйдын байланышы да. Мисалы, байтия деп атпайбы Алла Таала, менин үйүм деп атпайбы Каабатулланы. Прямой смысле ал жерде болуп Кудай жашап алган жок да, мисалычы. Ошол сыңары эле да, баягы биздеги рухту Кудай Таала өзүнө ниспат кылып атат да. Бул Кудай сактасын, Кудай Таала мураккап бир бөлүкчөлөрдөн түзүлгөн бир зат, ана биз аны бөлүкчөсү дегенди туюндурбайт. Кийин дагы муну түшүндүрүп берет. Кудай Таала аруу зат, эч кимге окшобойт, макулукка окшобойт. Бул өзүнө таандык кылып аткандыгы инсанга болгон урмат, рухтун баалуулугу, инсандын кадыры тууралуу кеп болуп атат. Ошондой эле Алла Таала башка бир аятта Стаиду билла Allahu الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Жанакы коуштар кандай сабактар өтүп атышат, өзүңдү кандай эле өзүңдү баалагын, өзүңдү баалагын, өзүңдүн самооценкаңды түшүрбө депчи. Ана Кудай Таала бизге кандай оценка берип атат да, мына. Куран инсанга самооценка бергенде эч бир коуч, эч бир философия бере албайт да, мына. Алла Таала айтып атат: "Ал зат асмандарды жана жерди жаратып койгон. Соң асмандан Аллах Таала жамгырды түшүргөн, ал себептүү мөмө жемиштердин түрлөрүн жаратып берген. Ризколлакум, эй адам балдары, силер үчүн ушунун баардыгы силерге рызкы болсун деп, силерге Кудай Таала кемелерди баш ийдирип койду. Ал кемелер деңиз үстүндө Кудай Тааланын буйругу менен сызып, сүзүп жүрүшөт жана Аллах Таала силерге дарыяларды багындырып койду. Алла Таала силерге күндү тынымсыз иштеп турган күндү жана айды силерге Кудайым багындырып койду. Силерге түн менен күндүздү багындырып койду деп атат. Мунун баардыгы пенделер мына силерге. Мына ушул аят жана ошого окшогондор ачык айкын
инсандын Кудай Тааланын алдындагы бир артык бир даражасы бар экендигин көргөзүп жатат. Шексиз түрдө бул инсанга бул даражаны берген, бул даражага инсанды ылайыктуу кылган бул Аллах Тааланын өзү. Кудай Таала айкөлдүгү менен Кудай Таала ушу өзүнүн айкөлдүгү менен инсанга ушундай бир артык даражаны берип атат. Кудай сактасын, инсан өзү мээнет кылып, анан акысы катары алган даража эмес. Кудай Таала өзү тараптан пенденин эч бир аракети жок эле айкөлдүгү менен ушундай бир артыкчылык даражасын берип, ааламдын бир бриллианты, аалам бир дарак болгон болсо анын мөмөсүн инсан кылып коюп атат да Кудай Таала. Соң ушул аяттары жанагы ошого окшогондор. Бул жерде инсандан максат жанакы бардык сыйырматтарды айтып атпайбы, инсанга сыйырматтын түрлөрүн айтып берип атат. Бул жалпы инсан атпай кайтылып жатат. Жалпы ошол жекеликтери менен, жамааттары менен, коомдору менен кимсе болбосун, жалпы инсан атпай, инсан түрүнө ушундай бир сый, урмат Аллах тараптан берилгендигин айтылып жатат. Демек, ушундай бир сый, урмат Аллах Таала инсанга бул сый, урматты ага шарият берип, пайгамбарлар келип, ишенгендери момун болуп, ишенбегендер кафир болуп, тайпаларга бөлүнүп кетиштен алдын эле аларды этибарга албастан, ал инсан болгондуктан, адам болгондуктан, ошол жагынан алып туруп Кудай Таала инсанга ушундай бир сый, урмат бергендиги жалпы инсанга текше кетип атат. Ушул жерде ушул нерсеге далалат болуп жатат. Демек, ушул үлүш же ушул артыкчылык эгеси тараптан пенде ээ болгон, жана жапада жалгыз ал гана ээ болгон. Жаныбарлар эмес, өсүмдүктөр эмес, периштелер эмес, жиндер эмес, именно эгеси тараптан жападан жалгыз өзү гана, башкалар эмес, инсан эгеси тараптан ээ болгон ушул артыкчылык жана үлүш пенде аракет кылып, мээнет кылып, анан Аллах Таала ыраазы болуп, анан натыйжада берген артыкчылык жана үлүш эмес. Бул Кудай Таала шарият бериштен алдын эле, адамдар кафир, мусулман деп бөлүнүштөн алдын эле анын инсан болгондугу үчүн, адам болгондугу үчүн Аллах тараптан берилген, айкөлдүгү менен берилген артыкчылык жана бир үлүш болуп жатат дейт. Эгерде ушул нерсе сага ачык болгон болсо, анда кел өзүбүздөн сурап көрөлү. Кудай Тааланын ушундай түрлүү шекилдери менен, көрүнүштөрү менен инсанга болгон сый, урматы бул эмнеге далалат кылат? Шексиз түрдө бул Аллах Таала өз колу менен жараткан макулукка болгон махабатына жана өз рухунан рух үйлөгөн жана ага бардык периштелерин сажда кылдыртып, ааламдагы айланадагы эң чоң макулуктарды ага багындырып койгон инсанга болгон сүйүүсүнөн кабар берип жатат дейт. Эми албетте ят деген Алла Тааланын сыпаты, ят деген өзү бир канча маанилери бар. Анан көбүнчө баягы кол дегенди туюндурат да, мисалы, анан баягы Кудай Таала Кур'ани Каримде ааламды жаратканда асмандарды жараттым дейт, жерди жараттым дейт, алардын ортосундагы нерселерди жараттым дейт. Башка бир жерлерде Аллах Таала бир нерсени жаратууну кааласа, ага кун болгун деп айтат, фаякун, ал дароо болуп калат дейт. Бирок инсанга келгенде кайра артыкчылык кылат дагы, баягы эй шайтан, сени кайсыл нерсе түрттү? Мен өз колум менен жараткан адамга сажда кылуудан дегенде, адамды жаратууда Алла Таала ят деген сыпатына такап атат да. Эми муну кол деп которсок туура эмес болуп калат. Кудай сактасын, Алла Таала бир бүчөгө ээ болушунан аруу зат болгон, эми арга жок да, баягы тамсил. Баягы буну айтылыштан максат Алла Таала ааламдарды жаратууда жөн эле жараттым деп атат. Бирок инсанга келгенде ядым менен жараттым деп атат да. Ядым менен жараттым деп. Колум менен десем өтө копол болуп калат, адепсиз болуп калат. Ят деген сыпаты менен жараттым деп, өзгөчө бапестеп, барктап, сүйүп жараткандыгынан бул кабар берип жатат да. Анан өз рухумдан үйлөдүм деп атат. Жогоруда айткандай, баягы өзүнө таандык урмат байланышы бул. Анын бир бөлүкчөсү болуп калганыбыз жок, Кудай сактасын. Демек,
Бул жерде сүйүү менен анын мөмөсүнүн ортосундагы алака байланыш ушундай ачык айкын, андан эч ким шектенбейт дейт. Яна Кудай Таала биз ушунчалык урматтап атса, сыйлап атса, кадырлап атса, ааламдан артык кылып, ушундай бир мээрим төгүп, бөтөнчө бизге бир подход мамиле кылып аткан болсо, демек бул иис, бул далил Кудай Таала бизди жакшы көрөт экендигине дейт да. Анан бул жерден дагы бир нерсе бар. Мен зээниңерди ошол нерсеге бурдуруп кетишим керек. Кудай Тааланын инсанды урматтоосу, анан Кудай Тааланын инсанды сүйүүсү, экөөнүн ортосундагы мамиле бул далил менен мадлулдукундай да. Далил мадлул дегени Кудай Тааланын урматтап атканы бул далил, сүйөт экендигине. Кадырлап аткандыгы далил, жакшы көрөт экендигине. Демек ошол жакшы көргөндүгү бул мадлул. Далил алып барып такаган нерсе мадлул болот да. Кудай Таала жакшы көрүп атабы? Кудай Таала бизди урматтап атабы? Ааламды бизге баш ийдирип, Кудай Таала бизди кадырлап атабы? Бүтүндөй асман, күн, галактикаларды бизге багындырып, демек бул далил болот дагы, анын мадлуулу бизди жакшы көрөт экендигине, бизди сүйөт экендигине. Бул эки башка түшүнүк дейт. Болбосо кээ бирөө жок, Кудай Таала сүйөт дегенден максат Кудай Тааланын урматы, Кудай Тааланын сыйлоосу деп дагы табир кылышат. Ошого айтып атам дейт да. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде сүйүүнү өзүнчө айткан, анан урматты өзүнчө айткан да. Мисалы Астайду билла, юхбибкумуллаху ва ягфирлакум зунубакум. Эгер силер пайгамбарды ээрчисеңер, ошондо Аллах силерди юхбибкумуллах, Аллах силерди жакшы көрөт, махабат кылат, жана күнөөлөрүңөрдү кечирет деп атат. Бул жерде сүйүүнү ачык айтып атат. Башка бир аятта Астайду билла, валакат каррамна бани адам ва хамаллахум фил барри вал бахр. Биз адам уулдарын урматтадык, кадырладык, сыйладык, жана деңизде, кургактыкта унааларга жүктөдүк деп атпайбы? Демек, бул жерде урматты, кадырлоону өзүнчө айтып атат, сүйүүнү өзүнчө айтып атат. Бул эки аяттын ар бирөөсүнүн өзүнчө эгемендүү мааниси бар. Демек, Кудай Тааланын махабаты өзүнчө, аны сен Кудай Тааланын махабатынан максат урматтоосу десең, урматтоо деген аят турбайбы өзүнчө? Тияктачы, ошондуктан бунун мааниси өзүнчө, мунун мааниси өзүнчө, бирөөсү менен экинчисинин маанисин биз насык кылып, жоюп салгандыгыбыз бул туура эмес. Бул жерде тародуф жок дейт. Тародуф бул жерде синоним жок дейт. Кудай Таала Кур'ан ушунчалык бай дейт. Мындай биз кээ бир жерлерде синонимди өтүп кете беребиз да. Бирок эгерде тилчилерге барып кайрыла турган болсок, жок, экөөнүн эки башка мааниси бар деп экөөнү ажыратып берет да. Биз баягы өтө кыйын тилди телең билбегендиктен, бул синонимди өтүп кете беребиз дейт. Анын сыртында бул жерде синоним эмес дейт. Кудай Таала сүйүүдөн максат урматтоосу деп экөөнү синоним катары кабыл албаш керек. Махабаты өзүнчө, урматы өзүнчө дейт да. Бул жерде значит синоним да жок, бул жерде тавил кылыш дагы болбойт дейт. Андан кийин сүйүү деген эмне десе, аныктамада, балким сүйүүгө берилген аныктамалардын эң так таамайы иннаху тааллук бишей ала вajhil истинаси би курби вал истихашу мин бу'дихи. Бир нерсеге ушундай өңүттө байланып калуу, жанында болуш менен жүрөгүңдө тынчтык, бейкуттук, бейпилдик болот. Алыстап калуу менен жүрөгүңдө кусалык, сагыныч болот. Мисалы, сахабалар пайгамбарды ушунчалык сүйгөн, ушунчалык пайгамбарыбызга байланган, пайгамбардын жанында турса, жан дүйнөсү балкып, ушундай руханий лаззат алып, ушундай болушкан. Пайгамбарыбыздын алыстап кетишсе, кусоолуп, чуркап келе башкан. Я Расулалла, баягы бар го хадис, мен жарым күн көрбөй калсам сизди сагынып кусоолуп кетем. Эртең кыяматка барганда сиздин даражаңыз бийик, пайгамбарлардын макамына чыгып кетесиз. Мен бер жактара калып кетсем, мен кантип чыдайм дейт да. Десе пайгамбарыбыз адам сүйгөнү менен биргеликте болот деп койгондо, сахабалар ушунчалык сүйүндү дейт. Пайгамбарыбыз Мединага кирип келгенде кандай сүйүнгөн болсо, ошондой сүйүндү дейт да. Карасаң сүйүүнүн күчүн да. Демек сүйүү деген ушундай, бир нерсеге ушундай өңүттө байланып каласың, анын жанында болуш менен жүрөгүңдө тынчтык, бейкуттук, бейпилдик болот, андан алыстап калыш менен кусалык, сагыныч болот. Албетте, бул маани, бул аныктама инсандын инсанга болгон сүйүүнүн аныктамасы. Кудай сактасын, Аллах Тааланын акысында бул маани өтпөйт дейт. Анткени Аллах Таалага эмоциялар таң уланбайт. Кудай Таала
баягы инфиалат деп коет, эмоциялар, баягы ачууланганда адамдын каны кызып кетет, тамырлары көбөйүп кетет, уялганда жүзү саргарып кетет, кубанганда бети өзгөрүп кетет, кубарып кетет. Ушундай бир эмоциялар бул пенденин сыпаттары да. Ошондуктан азыркы аныктама бул пенделердин эмоциясына байланыштуу аныктама болгондуктан биз Кудай Тааланын акысында ушундай маанилүү деп түшүнгөнүбүз туура болбой калат. Анткени Аллах Таала мындай эмоцияларга, жан дүйнөдөгү сезимдерге туш болуудан Кудай Таала аруу, таза, бийик. Анткени ал ага окшош эч нерсе жок. Бирок Кудай Тааланын мындай эмоциялардан, биздикиндей сезим туйгулардан аруу болуусу бул нерсени важип кылбайт. Кудай Таала өзүнүн пенделерине болгон сүйүүсүн айтып атса, сүйүүдөн максат бул башка нерсе, инсанга болгон ыраазы болуусу, аны кечирүүсү, аны урматтоосу деп башка мааниге буруу ийген бул ылайык болбойт деп атат. Эгерде бул жолго кете турган болсок, анда салафул умма, бул салафул үммөттүн салафтарынын жолуна, терс жолго кете турган болуп калабыз. Үммөттүн салафтары кандай кылышкан дейт? Зары жүйөлүү бир себеп болбосо тавилге барышкан эмес дейт. Мисалы, жанакы ят деген, истива деген нерсе, мисалы истива, Кудай Таала аршка истива кылды дейт, мисалы. Салафул умма көпчүлүгү арасынан тавил кылгандар болгон. Көпчүлүгү мисалы истиваны Алла Таалага тафвиз кылган, Алла Таалага тапшырышкан, толук тапшырган. Кудай Таала аршка истива кылды. Истива өзү 25 маанини туюндурат. Бул баягы бир сөз бир канча маанини туюндурса омоним деп коебу, 25 мааниси бар да. Кээ бирөө 17 дейт, мисалы. Ят дегенди, мисалы кол дегенди Фатхул Бариде Ибн Хаджар Аскалани 25 мааниси бар дейт. Ошондуктан Кудай Таала аршка истива кылды дегенди, Кудай Таала аршка истива кылды деп айтты Куранда. Куранга ыйман келтиребиз. Алланын аршка истива кылуусу бар, бирок анын маанисин кошуп туруп, Кудай Тааланы аруулап туруп, аны пендеге окшотпой туруп, ага дене бербей туруп, аны жайга муктаж кылбай туруп, Аллах Таалага тапшырдык дешкен да. Анан кийинчерээк тавил кылганга туура келип калды. Анткени уже адамдар истиваны ачык эле Кудай Таала аны аршка олтургузуп койду. Кудай Таала аршка олтур деп коюшту. Ошол учурда адамдарды ташбихтен, тачсимден, антропоморфизм, Кудай Тааланы пендеге окшотуудан сакташ үчүн анан уже тавилге барганга мажбур болуп калды дагы. Истивадан максат истила, аршка ээлик кылуу. Кудай Таала аршка кожоюндук кылса, аршка маликтик, падышачылык кылса, анда бул аламга тем более падышачылык кылат деп тавил кылуунун жолуна кетишти да. Ошондой жүйөлүү бир себеп болбой туруп тавил кылышкан эмес дейт бул үммөттүн салафтары. Экинчиси, таатил да кылышкан эмес дейт. Баягы жүйөлүү себеп болбой туруп, таатил дегени бир сөздүн маанисин башка бир сөздүн маанисине оодарып салуу да. Мисалы, Кудай Таала махаббат деп айтып атат да. Биякта такрим деп айтып атат. Инсанга болгон Кудай Тааланын махаббатын айтып атат, инсанга болгон Кудай Тааланын урматын айтып атат. Анан ошол махаббаттын мааниси жок, бул махаббат эмес деп туруп, мунун мааниси такрим. Бул урматтоо, махаббаттан максат урматтоо десең, бунун маанисин сен таатил кылып салдың, жокко чыгарып салдың дейт да. Анан сен анда мынтип айтышың мүмкүн дейт. Андай боло турган болсо, анда Алла Тааланын инсанга болгон махаббаты кандай? Ошонун аныктамасын берчи анда деп сен айтышың мүмкүн дейт. Хакыйкый, чыныгы мааниси, өтмө мааниси эмес, мажази мааниси эмес. Түз мааниде, хакыйкый мааниде инсанга болгон Алла Тааланын махаббаты деген кандай? Ошого аныктама берчи. Макул, инсандын инсанга болгон махаббатына аныктама бердиң. Ал өтө түшүнүктүү болду. Бир нерсеге ушундай өңүттө байланып жакын болуш, андан жакын болсоң бейпилдик табасың, алыс болсоң кусо болуп сагынасың дедиң. Десе, жоопко биз айтабыз дейт. Алла Тааланын ошол Алла Тааланын инсанга болгон махаббатына ушундай бир аныктама берчи. Мээримдүүлүгү, ырайымын алуусу, кечирүүсү, ыраазы болуусу жана окшогон маанилерден ажыратып туруп, ташбих кылбай туруп, Кудай Тааланын пендеге окшотпой туруп аныктама берчи десе, мен жообунда жооп беремин дейт. Биз Алла Тааланын
инсанга болгон махабатына ушундай аныктама беребиз. Аллах Таала өз улуу затына, өзүнө, зат деген өзү деген сөз, өзүнө улуу болгон затына, өзүнө кайсы сыпаттарды Кудайым берген. Кудай Таала яд сыпатын берген. Кудай Тааланын яды бар деген. Истива сыпатын берген. Алла Таала аршка истива кылды деген сөз. Кудай Таала мажи сыпатын берген. Важа роббука вал малаку соффан соффа. Ал күндө кыямат кайым болгондо, эгер түзмө-түз которсок, Кудай сактасын, сенин эгең жана периштелер сап-сап болуп келишет дейт. Кудай сактасын. Антропоморфизм, кичинекей кезинде бир баптисттердин китебин көрдүм эле да. Баягы булуттардын үстү нур чайып атат, нур чачырап турат. Анан ак аттар, анан канаттары бар периштелер аттардын үстүнө минип алган. Же болбосо канаты бар аттар, анан периштелер минип алган. Адам келбетинде периштелер, анан ортого Кудайды коюп койгон. Баптисттердин китебиндечи. Анан Кудайдын башына корона кийгизип койгон, сакал бар. Астайзу билла. Ушундай кылып койгон да. Эми эгер жанакы аятты түзмө-түз сала турган болсоң, сен эгең периштелер менен сап-сап болуп келген деген ошондой манчып атпайбы? Болбосо бул муташабих аяттардан да. Маанисин биз билбейбиз. Муташабих аяттарды биз мухкам аяттарга оодарабыз. Мухкам аяттардын мааниси ачык айкын, тавил кылууга ыктымал жок болгон аяттар. Мисалы Аллах ахад, Аллах жалгыз, Аллах сомат, эч нерсеге муктаж эмес, төрөгөн эмес, төрөлгөн эмес. Лайса камислиги шай, ага окшош эч нерсе жок. Ла тудрикул абсор, акылдар, көздөр Кудай Тааланы акыбат этип, иликтеп, мындай турбайбы дей албайт. Анткени Кудай Таала ушундай бир эч бир акыл аны таразасы менен өлчөй албай турган ушундай бир эч кимге окшобогон мухкам аяттарга такайбыз дагы. Мухкам аятта Кудай Таала пендеге окшобогондугун, эч нерсеге муктаж болбогондугун, жайга, орунга, мекенге муктаж болбогондугун ачык айкын айтып атат да. Бул болсо мааниси туташкан бир аят болуп атат дагы. Биз мухкам аятка такайбыз дагы. Алла Тааланын мажи деген, келүү деген сыпаты бар деп туруп, пендеге окшотпостон, ташбих кылбастан Субханалла деп туруп Кудай Таалага тапшырып коебуз, толук тапшырып коебуз да. Анан тавил кылгандар да бар. Үммөттөрдөн тавил кылганда ошол важа роббука, сен эгең келди дегене, яни амру роббик, сенин эгеңдин буйругу келет, анан периштелер сап-сап болуп келишет деп. Бул үммөттөн эле ошол сахабалардын арасынан Ахмад ибн Хамбалга окшогон аалымдар жаа деген, мажи дегенде Кудай Тааланын өкүмүнүн келиши деп тавил кылган. Эгерде көпчүлүк үммөт келүүдөн максат бул муташабих аят, маанисин билбейбиз, пендеге окшотпойбуз деп туруп Аллах Таалага ишенип туруп тапшырып коет. Ошол мажи сыпатына фарок, баягы Рахман сүрөсүндө келет да. Эй жиндер менен инсандар, кыямат кайым болгондо биз силерге атайын бошоюбуз дейт. Кудай сактасын да, түзмө-түз укканда Кудай Тааланын жумуштары бар экен, атайын инсан менен жинге атайын внимание уделять этип, атайын аларды спрос кылыш үчүн бошойт экенин мазмун келип калат да, мисалычы, түзмө-түз которгондочу. Ошондуктан ошого окшогон аяттар бул муташабих аяттар болгондуктан биз баягы айын дейт. Мисалы, эй Нух биздин көз алдыбызда кемени кургун дейт. Бул деле баягы көз деген сыпатты Кудай Таала өзүнө берип атат. Бирок бул да муташабих аяттардан. Биз буларга кандай подход кылабыз? Акыйдадан тилек тамыла жакшынакай түшүндүрүп берген, тафвиз кулли кылабыз. Толугу менен Алла Таалага тапшырабыз. Ооба, Кудай Таала Куранда айткан, истива алал арш, ооба, ал бар. Яд бар, айын бар. Бирок пендеге окшотпостон, аны бир дене кылбастан, Субханалла деп Алла Тааланы танзих кылды, пенде сыпаттан арулап туруп, Кудай Таалага тапшырабыз. Кудайым кандай мурат кылган болсо ошондой, биз маанисин билбейбиз. Анткени муташабих аят ыйман келтиребиз деп. Ошол сыпаттарга, ошол муташабих сыпаттарга кандай методика менен кадам шилтеген болсок, дал ошол жол менен, ушул Кудай Тааланын махабат деген сыпатына дагы ошондой жол менен барабыз дейт да. Кудай Тааланын махабат деген сыпаты бар. Бирок пендеге окшобойт, өзүнүн улуулугуна ылайык,
Bila tajsim, ана денеге окшоттурбастан, пендеге окшот салыштырбастан, вала такиф, кайф бербестен. Анткени кандай деген кайфият бул Аллах Таалага кайфият берилбейт. Кайфият бул Аллахка, пенделерге берилет. Кайфият деген мындай бир иликтөөсү мүмкүн болгон нерсеге кайфият берилет да. Бул китеп кандай китеп экен десе, 250 грамм турат экен, узуну мынча сантиметр, турасы мынча сантиметр деп со всех сторон изилденүүсү мүмкүн болгон нерсе да. Кудай Таала кандай экен дегидей эч кимдин таразасы Кудай Тааланы өлчөй албайт. Анткени Куранда мухкам аятта ла тудрикул абсор, акыл Кудай Тааланы иликтей албайт, курчай албайт деп атат да. Ошондуктан баягы Абу Бакыр Сыдык айтмакчы, аджзул идрок хуа идрок дейт да. Кудай Тааланы мен кандай тааныш керек болсо ошончолук деңгээлде тааный албаймын, акылым жетпейт деп моюндоо өзү идрок дейт да. Демек, Кудай Тааланын махаббат деген сыпаты бар, жакшы көрүү сыпаты бар. Пенделерге эч бир окшобойт. Салыштырбайбыз пенделерге, жана аны тавил да кылбайбыз. Жанакы муташабиха сыпаттарга маанеме подходко мамиле кылгандай таффиз кулли менен мамиле кылабыз бул жерге деп атат. Андан кийин Кудай Тааланын инсанга болгон сүйүүсү. Инсан тиги жекеликтерге бөлүнүп, мазхабтарга, коомдорго бөлүнүштөн алдын эле ал адам болгондугу үчүн Аллах Таала тараптан урмат сыйга татыган. Ошол урмат сый Алла Таала аны жакшы көрөт экендигине далил. Анан бул инсан кийин барып ар кандай пикирлерге ээ болуп, ар кандай жолдорго түштү. Анан Алла Тааладан таалимдерди кабыл алды. Пайгамбарлар тараптан келип, пайгамбарлар адамдарга аалам тууралуу, аламдын акыйкаттары тууралуу, аламдын мукаввини болгон, аламды жаратуучусу болгон Аллах тууралуу үйрөтүштү. Алардын Алла Тааланын мүлк, Алла Тааланын пендеси экендигин үйрөтүштү. Ошентип аларды ушундай бир хидаят туура жолго чакырды жана аны карманууга буйруду. Пайгамбарлар ошол жолду карманса, пайгамбарлардын артынан түшсө, дүйнө жана акырет бактылуу боло тургандыгын убада кылды. Эгерде тескери болсо, бактысыз боло тургандыгын убада кылды. Ошентип алардын арасынан ыйман келтирип, туура жолду кармангандар болду, жүз буруп, текеберленип, терс баскандар болду. Ошентип адамдар ушундайча эки тайпага бөлүндү. Бул тууралуу Алла Таала Кур'ан-ы Каримде астайду биле вала язалуна мухталифина. Кудай Таала адамга акыл берип жана эрк берип, эрктүү кылгандыктан адамдар ошонун натыйжасында пайгамбарлар ээрчип туура жолго түшүп, шайтанды ээрчип адашып, ошентип ла язалуна мухталифин. Дагы да болсо ошол акыйкатты табууда адашкан жана туура жол болуп бөлүнүп келген илля ман рахима роббук, сен эген ырайым кылгандары гана туура жолдо болбосо адашып кетишет деп Кудай Таала ошол пендеге берген ыктыярдын негизинде анан эки жолго бөлүнүп кете тургандыгын айтып жатат. Анан Кудай Таала эң башында инсанга өзүнүн сый-урматын айтты. Ошол Кудай Тааланын сый-урматы чоңоюп артып отурат. Эгерде пенде Аллах Таала жөнөткөн пайгамбарлардын жолун жолдоп, алардын артынан түшө турган болсо, Аллахтын ал пендеге болгон махабаты дагы артат. Тиги пайгамбарлар келиштен алдын инсан болгондугу үчүн эле ээ болгон сый-урматынан тышкары. Тескерисинче пайгамбарлардын артынан ээрчибей, Кудай Тааланын буйругуна текеберлик кылып, андан жүз бура турган болсо, анда алар Кудай Тааланын махабатына ээ болмок түгүл, тиги башында ээ болгон сый-урматынан дагы кур жалак калат дагы, Кудай Тааланын жазасына ылайыктуу болуп калат. Бул тууралуу Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп атат: Астайду билла, кулна биту минха жамиа. Биз ошондо
яғни адам алейхисалам менен Хауа бейіштен жанакы тыйы салынган өмүрүнү жеп алгандан кийин биз айттык, баарыңар, яғни адам ата, Хауа шайтан баардыңар, бейиштен баардыңар, түшкүлө. Мына Бакара сүрөсү, субханалла, экинчи аятта айтып атат. Бул жанакы маймылдан жаралдык дегендерге катуу жок болуп атат да. Качан силерге жерге түшүрдү Алла Таала адам атаны, Хауанын жерге түшүрдү, шайтан жерге түшүрдү. Жерге түшүргөндөн кийин эми Кудай Таала тик койгон жок. Жерге түшүрөр менен Адам алейхисаламга аны пайгамбар кылып, ага хидаят берип атат дагы. Качан мен тараткан силерге хидаят келгенде. Хидаят дегени жашоодо туура жашап, Кудай Тааланы ыраазы кылып, түбөлүктүү жашоону утуп ала турган, жашоонун көргөзүп бере турган бир каталог сыяктуу бир китеп хидаят келгенде, хаман табия Кудай ошол хидаятты туура жолду ким ээрчисе, фала хауфун алейхим, кабырда, акыретте ага эч бир коркунуч болбойт. Валахум яхсанун, жана өткөн чагына эч бир өкүнбөйт. Валлазина кафару ва каззабу би аятина, алеми биздин аяттарыбызга нанкөрлүк кылып, ишенбей жалганга чыгаргандар, улайка асхабунар, алар тозок элдеринен болот, хум фиха халидун, алар ал жерде түбөлүктүү болот деп, баягы пенде кийин өзүнүн аракети менен Кудай Тааладан тээде башында ээ болгон сый-урматты же пайгамбарларды ээрчиш менен аны дагы өстүрүп Кудай Тааланын махабатына арзыйт, же болбосо текеберлик кылып ошол махабаттан кур калганыңыз келгенсип Кудай Тааланын сый-урматынан да кур калып, тескерисинче анын жазасына ылайыктуу болот дейт. Ошондо астайду билла кала хабита минха жамиа, биз айттык экөөңөр тең тозок бейиштен түшкүлө, баадукум ли баадин аду, бири бириңерге душман болгон абалда, фаимма яатияннакум минни худан фаманиттаба худая фала ядиллу вала яшқа, анан силерге мен тараптан хидаят келет дейт. Жерге түшкөнүңөрдөн кийин ошол мен тараптан келген хидаятты ким ээрчисе, анда ал дүйнөдө адашпайт, дүйнөдө адашпаган соң кабырда жана акыретте азапка туш болуп бактысыз болбойт деп Алла Таала айтып жатат. Ошондой эле астайду билла Тоха сүрөсүндө Оман a'radan zikri fa inna lahu ma'ishatan donka, кимде ким менин зикиримен жүз бурса, яғни муфассирлер айтат, зикирден максат Алла Тааланын буйруктарынан жүз бурса, Кудай Тааланын тыюуларынан жүз буруп, парыздарын аткарбай жашаса бул дүйнөдө, анда ага тар жашоо берилет дейт. Эми тар жашоо дегенде кафырлар деле жыргап бай болуп жашап атпайбы десе, жан дүйнөсү тар болот дейт, ааламы тар болот дейт. Мисалы деген мусулман адам өтө байда. Мусулман адам Кудай Таала берген иман менен тиги Алим Исакка чейин саякаттап кетет. Кудай Таала берген иман менен тиги кабыр миллион жыл алдыдагы бейиш тозокко чейин саякаттап кетет. Кафыр адамдын жашоосу чурчак эле да, мал сыяктуу болуп калат. Өткөн чак жок, болду, ал үчүн жок, кайра кайтып келбейт, тирүүлүү жок ал үчүн. Келер чакта ал үчүн жок, туңгуюк, тупик, атеист да. Ага ушул учурчактагы эле жашоодо ушундай тар жашоо болуп атпайбы? Бизде өткөн чактагы тете ата бабаң тирилет, алар өлүп калган жок. Пайгамбарлар тирилет, алар менен чогуу болосуң, алар менен дидарлашасың деп жашоосу кандай кенен мусулмандык. Мунун жашоосу кандай тар болуп атат, Биз ага ушундай бир тар жашоо берип коебуз. Ва нахшуру яумал кыямати ама, ал эми кыямат күнү биз аны сокур кылып тирилтебиз деп. Анын уландысында келет, баягы адам, о Кудай, мен дүйнөдө көзүм көрөт эмес беле, эмне мени сокур кылып тирилтиң дегенде, сенин көөдөнүң сокур болчу. Акыйкатты уккуң келген эмес, ошого сени бүгүн көзүңдү сокур кылып тирилтик деген аят бар, Ошондой эле башка бир аятта стайды билла, лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим, чындыгында биз инсанды эң көркөм түзүлүштө жараттык. Эң көркөм, инсандан дагы көркөм жаратылган макулук жок. Сумма радатна хасфала сафилин, соң биз инсандын кежирлиги менен, Кудай Тааладан жүз буруусу менен ошол себептүү кайра эң төмөнкүлөрдүн төмөнүнө түшүрдүк дейт. Айбандан дагы бетер кылдык дейт. Иллаллазина аману ва амилус солихат, бирок жогоруда айтылгандай инсанды эң көркөм түзүлүштө жараттык, эң жогорку даражада жараттык деген макамды кимдер сактап калат дейт?
Алла Таалага ыйман келтирип, ошол ыйманынын негизинде жакшы солих амалдарды кылгандар. Яни ошо ыйманынын негизинде Кудай Таала кыл дегендерди кылып, кылба дегендерди кылбагандар. Фалахум ажрун гойру мамнун, буларга эсепсиз сыйлыктар бар деп баягы инсан же ошол эң оболку Кудай Тааладан пайгамбарлар келип, кафыр, мусулман деп бөлүнүштөн алдын эле, анын инсан болгондугунан эле Кудай Тааланын ушундай бир сүйүүсүнө, махабатына, урматына арзыган бир урматка ээ болгон. Ааламдар ага баш ийдирилди, күн, ай, бүт галактикага баш ийдирилди эле. Кийин пайгамбарлар келгенден кийин же пайгамбарлардын артынан ээрчип Кудай Таалага моюн сунуп, ошол урматын махабат даражасына көтөрүп алат экен. Тескерисинче шайтандын жолуна түшүп, Алла Таалага, пайгамбарларга каршы чыгып, ал махабаттан куру болгон аз кергенсип, сыйынан да кетип мурдакы тескерисинче жазага ылайыктуу болот экендиги бул бир канча аяттарда далилденип өттү. Анан бул Тин сүрөсүндөгү биз инсанды эң көркөм түзүлүштө жараттык, анан анын атеизм, Кудай Тааладан качкандыгы себептүү жана башка эң төмөнкү катмарга түшүрдүк деген тууралуу Бадиузаман Саид Нурси рахимахуллонун ыйман ва куфр муазинелери, ыйман жана капырдыкты салыштыруу деген эмгегиндечи мындай бир мисал алып келет да, сонун мисал алып келип коюптур. Мисалы бул саатты алалы, бул саат. Бул мисалы бул темир да. Болгон эле неметип койгон, сыртын алтындын өңү менен жалатып койгон да, даже алтында эмес, бул жөн эле өң эле ошондой да, жалат система менен жалатып койгон да. Эгерде бунун материалын эске ала турган болсок, бул 200 грамм темир болсо, бир 5 сом эле болуп калышы мүмкүн да. Мисалычы. Анан эмгеги менен мени эмгек кылыптыр деп туруп, макул бир 5000 сомго чыгышы мүмкүн да, эмгек кылыптыр деп. Бирок эгерде ушул темир тетиги 200-300 жыл мурдагы бир казынадан табылып калса, архитектуралык бир жерден, анан ал өтө ошол доордогу дасыккан, жок, башка сүрөттү мисал келтирейинчи. Мисалы, жанакы тыштык Леонардо да Винчинин Моня Лиза эле, Моня Лиза жанакы аял барго, монтуп турган сүрөт, ошол сүрөттү алып карайлы. Ошол сүрөттүн материалын алып карасак, кичинекей бир ДВП, краскасы эсептесең, материалына бир ашып кетсе, бир 2000 сом кеткен да. Материалына 2000 сом кеткен. Эгерде анын өзүн эле алып карасаң, 2000 сом эле болуп калат да. Бирок эгерде биз аны тети тарыхта өткөн атактуу, легендарлуу Леонардо да Винчи деген художникке барып таандык кыла турган болсок, ошого байланыштырсак, бул уже $1,000,000 болот. Эгерде ага байланыштырбасак, түшүнбөгөндөргө алып келсек, бунун 2000 сом эле табар деп коюшу мүмкүн да. Жанагы бир темир буюмду айтат, Саид Нурси айтат. Эгерде бир устага таандык болгон болсо, 1,000,000 сом болуп кетет дейт. Эгерде антикварный бир базарга алып барсаң, антиквариант жаатындагы адистер болсо, бул деген баланча өнөрпоздун эмгеги да деп ошого байланыштырылган, аны эстеткендиктен баасы $1,000,000 болсо, ошону эле кайра түшүнбөгөн бир базарга алып барсаң, базар темир саткандарга алып барсаң, мунун 200 грамм экен, мунун 500 сом болот деп ушундай баа берип коет дейт да. Анын сыңарындай инсан ыйман нуру менен өзүн Аллахка байлаганда, жанакы Леонардо да Винчиге байлангандай, валиллахил масалул аала, наркы өтө кымбат болуп, бул ааламдын мөмөсү болуп чыга келет экен. Бул ааламдын султаны болуп чыга келет экен. Эгерде ыйман нуру аркылуу Аллага байланбай, атеисттик менен ошол байланышты үзүп сала турган болсо, анда ал мадди жактан гана бааланып калат экен. Материалдык жагынан гана бааланып калат экен дагы. Материалдык жагынан бааланганда малдан дагы төмөн түшүп кетет экен да. Малдан төмөн түшүп кеткенин себеби айтат да, баягы кыялда бир шайтан менен спорт этет да, ошондо шайтан айтат да: сен эмне өткөн чак менен келе чакты айтып бизди коркутуп атасың. Тиги ыймандууларга деген ааламы кең, алар өткөн чакта жашоосу алар үчүн барлык. Өткөн чактагы ата бабалар өлүп калган жок. Алар эртең тирилет. Алар менен бейиште иншалла жолугат. Келер чагы дагы бар. Келер чакта силерге окшоп, атеисттерге окшоп туңгуюкка такарылып жок болуп кетпейт. Бейиш бар, түбөлүктүү алам бар, Аллахты көрүү бар деп атасыңар. Биз дегенден ал жагынан айтат да, биз силер атеисттер болсо кыйналасыңар, өткөн чакта алар өлүп калды деп ыйлайсыңар, келер чагым туңгуюк жок деп учурчак менен гана жашайсыңар. Силер учурчакта толук ырахат ала албайсыңар. Анткени
Анткени дегенде айтат да, толук ырахат ала беребиз дейт да. Анткени себеби биз арак ичебиз, ошол моменттин ырахатын кармайбыз. Бул жашоо бири келет, болушунча жыргап кал, чардап кал деген дебисти карманабыз дагы. Негизи атеизм, коммунизм, дарвинизм мунун баардыгы дүйнө бирөө эле. Ушул дүйнөдө болгон ырахаттын баарын лабит этип кал, моментти кое бербе дегенди берет да. Ошондуктан биз учур чакта ушунчалык жыргагандыктан, ошол учур чактагы жыргалдын кайфы менен өткөн чактагы кайгыны, келер чактагы сарсанаага дагы туш болбойбуз дейт да. Десе айтат, бул малга окшогон жашоо дейт да. Сен малга окшогон жашоону айтып атасың дейт. Мал ушул дейт. Аларда өткөн чак жок дейт. Анан келер чак жок дейт. Учур чак менен гана жашайт дейт да. Яни малдай болуп эле учур чактын, нафсимдин, курсагымдын, аламдын рахаты үчүн жашаймын дегенде айтып атасың, бирок кечирип кой, сен малдай дагы рахат ала албайсың дейт. Малдан дагы төмөнсүң дейт. Анткени себеби малда өткөн чак жок экен. Келер чакта жок экен. Тиги Кайрат бекем отурат, мына кой багат. Тиги койлор мага чөп берип атат, жыргатып суу берип атат, эртең мени семиртип сойгонтат да деп сана тартпайт экен да алчы. Ошол берип аткан чөбүңдү жыргап жей берет экен. Учур чак эле бар экен да. Инсанда болбой эле акыл бар болгондуктан, акылдан акылды сыйрып алып сала албагандыктан, өткөн чагы менен келер чагы сени кыйнап туруп алат экен дагы, учур чактагы алган ырахатыңды булгап коет экен. Таза оригинал ырахат ала албайсың дейт да. Ошого айтып атат, карачы дейт да. Иман канчалык сен даражаңды көтөрдү, жанакы өнөр-позго таандык кылып. Анан ыймансыздык малдан дагы бетер кылды. Алла Таала айтат Кур'ан Каримде, балхум адол. Алар улайга каланам, булар мал сыяктуу, жок, балхум адол. Алар малдан дагы бетер дейт да. Эмнеге малдан дагы бетер десе, баягы мал өзүнө пайдалуу нерсени кылат экен. Зыяндуу нерседен жаа бою качат экен. Инсан болсо пайдалуу нерседен наоборот жаа бою качып, зыяндуу нерсени өзүнүн башына үйүп атпайбы?